Корей жигит менен кыргыз кыздын сүйүүсү. Жашоодо сүйүү сезими ыйык экенин турмуштагы көрүнүштөрү өзү эле далилдеп турган сет. Ал эми Турмуш басылмасы үлгүлүү интернационал үй-бүлөлөр тууралуу баянын уланта бермекчи. Бул жолу Лимон Чекит Кейджи басылмасы маектешкен таттуу түгөйлөр Алексей менен Мадина Кимдин сүйүү баянын кыргыз тилине котордук. Мадина өзүн учурда 23 жаштамын. Жакында турмушка чыгып, жолдошумдун фамилиясына өттүм. Ал эми улутум кыргыз. Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин юриспруденция бөлүмүн аяктагам. Бирок учурда үй кожой кесимин деп тааныштырды. Ал эми жолдошу Алексей 22 жашта. Алар жалпы достору аркылуу таанышкан. Алгач алардын ортосунда эч кандай мамиле болгон эмес. Бирок убакыттын өтүшү менен жакындык пайда болгон. Алардын жолугушуусу кинотеатр, кафелерге баруу менен коштолуп, Мадина туулган күнүндө сүйлөшкөн кызым болосуңбу деген сунуш алган. Мадинанын жүрөгүн корей жигити акылдуу, чечкиндүү сапаттары менен багындырган. Кыз жигиттин жолугушуусу жалпы 3 жылдай уланып, Алексей турмуш куруу сунушун 2017 жылдын октябрында кайрадан Панорамадан айтып, ооба деген жоопту алган. Эми ата-эне менен тааныштыруу милдетинде турган эле. Алексейдин апасы менен таанышуу учурунда катуу толкунданган. Мадинанын эсинде калды. Ошол күнү болочоктогу кайненесине жагуу үчүн Рамёндун ачуусуна карабай толугу менен түгөткөн. Бирок бул кыйынчылыктан да кайнене менен келиндин мамилеси келишкени маанилүү эле. Ошондой эле Мадинанын ата-энеси кыз жигиттин мамилесине каршы болгон эмес. Алексей мусульман экени да мүмкүн эске алгандыр. Ал эми үйлөнүү тойго даярдык жарым жыл мурун башталган. Кызды үйүнөн узатчу күнү да келди. Мадина өмүрүндөгү эң маанилүү күн болгон үйлөнүү тойдун планын өзү сунуштап, жакындары да аны колдогон. Алгач кыз узатуу жөрөлгөсү жакындарынын курчоосунда өтүп, андан кийин кызды ата-энесинин үйүнө алып кетишкен. Ал эми калың берүү салтын Мадина өзү колдогон эмес, жана апасы да анын пикири менен макул болду. Алар үчүн эң негизгиси 2 жаштын бактысы. Заманбап үйлөнүү той кийинчерээк өтүп, 2 жаш каалагандай Европа стилинде жана Корей элинин салттарынын коштоосунда уюштурулду. Мадина 2 көйнөк даярдап, алардын бирин той күнү кийсе, экинчисин тойго чейин тоодо жасалган сүрөткө түшүү аземинде кийип жүргөн. Эң кызыгы Алексей менен Мадина той күнү түшкө чейин уктап, андан кийин гана майрам башталган. Бул күнү Алексейдин ата-энеси Корей элинин улуттук ханбок кийимин кийсе, Мадинанын апасы кыргыздын оймо чиймеси түшүрүлгөн көйнөк кийген. Салтанаттын алдында Корей салты менен 2 жаш ата-энелерине тизелеп жүгүнүштү. Муну менен алар энелерине болгон урмат сыйын көрсөткөн. Ал эми дасторконго Корей элинин азыктары, салаттар коюлган. Салтанаттын жүрүшүндө Алексей жубайына бийлеп берсе, Мадина сүйүүсүн арнаган ыр окуп берди. Учурда Мадина кайын журту менен жакшы тил табышып, жылуу мамиледе. Ал эми ачуу тамак ашка көнүп калды да. 2 жаш маданият жана жашоосу менен кеңири таанышуу үчүн Түштүк Кореяда жашоо чечимин кабыл алышкан. Булак чагылган Чекит Кейджи.